Кешки саат 10-дон кийин тынчтыкты бузганга болбойт. Президенттин бұл бұйрығына распоряжениясына ешкім қарсы болған жоқ. Мен дағы айтып отырмын. Сауатты бардық малыматтан хабарымыз бар. 10:30 болды. 10 000 сомдон 28 000 сомго чейинки айыппул салынды. Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тынчтык мыйзамынын алкагында рейдтик иш-чараларды жүргүзүшүүдө. Атылган мыйзамга ылайык түнкү саат 22:00 кийин тургундардын тынчтыгын бузууга тыюу салынат. Эгер мыйзам бузуу фактысы аныкталса, жеке жактарга 10 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 28 000 сом өлчөмүндө айыппул каралган. Ушул мыйзамдын негизинде укук коргоо органдары Манас шаарынын аймагындагы кафе, ресторандарга жана эс алуу жайларына барып текшерүүлөрдү өткөрүштү. Кечки 22:00 кийин жарандардын тынчтыгын бузбоо үчүн ар бир кафе, ресторан, барларды иштеткен биздин Жалал Абад шаарындагы ишкерлерге кызматкерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул мыйзам алкагында 82-нин берененин негизинде эгерде тынчтыкты бузган болсо, жеке ишкерлерге 82-нчи берененин негизинде административдик кодекстин айыппулга салынат. Каладагы көпчүлүк тойканаларда саат 22:00 музыка өчүрүлүп, коноктор ресторандардан чыгып кеткен учурлары байкалды. Буга чейин ички иштер кызматкерлери тойканалардын администраторлоруна эскертүүлөрдү берип келишкен. Түнкү саат 10-дон кийин музыка катуу чыгып, жана башка жарандардын, жана башка адамдардын тынчтыгын алган учурларда 10 000 сомдон 28 000 сомго чейинки айыппул салынды. Сиз как баягы катары бул жерге тааныштыңыз? Менде бир жазып берсеңиз. Кийинкисинде эжеке уже протокол салынып калат, Ол боюнча тааныштым деп туруп жазып бериңиз. Айрым ресторандарда өтүп жаткан тойлордо коноктор милиция кызматкерлерине наразычылыгын билдиришти. Алардын айтымында укук коргоо органдары меймандарынын тынчтыгына тоскоолдук кылып жатышканын белгилешти. Бул учурда саат түнкү 22:30 болгон. Шаардагы бардык ушундай той үлпөттөр өтчү жерге рейд уюштургансыңар, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнсүңөр. Той өткөрүп аткан адамдарда эмне күнөө? Бул маселени айып саласыңарбы, мыйзам бузулуп атабы? Бардык маселе только администраторга. Президенттин бул буйрыгына распоряжениясына эч ким каршы болгон жок. Мен дагы айтып атам. Сауатты бардык маалыматтан хабарыбыз бар. 10:30 болду. Мен дагы айтып атам. Эгер кинегер болсо, койгон айыңар болсо, администраторга кайрылгыла болду. Ошо келип сиз келип аралашып атасыз. Сиз кире бериңиз, эми той эмес катары. Жерден эмес, дагы айтып атам. Администратор жака өткүлө. Болду, биз сүйлөштүк аксакал. Кыргызды акырдап көндүрөт, Болду, биз Сиз кире бериңиз, биз азыр 10:30 болот. Болду, кире бериңиз. Ал эл өзүнүн администраторго эле келип түшүндүрөбүз, болду сиз. Сиздердин тиешеңиздер жок. Сиз бор тойбузга кирбейсиз. Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тынчтык мыйзамына ылайык рейдтер мындан арыда үзгүлтүксүз өткөрүлөрүн билдиришти. Эми көп кабаттуу үйлөрдүн алдына, эс алуу клубтарына жана балдар үчүн оюн зоок жайлары текшерүүгө алынат. Мыйзам бузуу катталса, айыппул салынары эскертилди. Азыркы учурда бүгүнкү рейдтин негизинде 7 тойканага бардык. Ал жерден 7 тойкананын ичинен бир тойканада той болуп жатканы аныкталды. Бирок ага биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, той токтотулду. Адамдар таркашты. Андан сырткары дагы буга окшогон рейдтик иш-чаралар дагы жүргүзүлөт. Иш-чаралар уланат. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 2024-жылдын декабрь айында тынчтык жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам калктын тынчтыгын жана эс алуу убактысын камсыздоого багытталган. Ага ылайык ызычуунун белгиленген деңгээлин ашырууга жумуш күндөрү саат 22:00дөн 7:00 чейин, ал эми дем алыш жана майрам күндөрү 22:00дөн 9:00 чейин тыюу салынат. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.